Түрк ашканасынын көркүн ачкан пахлава же болбосо баклава деп айтылат экен. Кимге кандай ыңгайлуу болсо айта бериңиздер, мен жооп берем. Пахлава деп үйрөнүп калган жаным, баклава десем маңкалар сүйлөгөндөй эле болуп кетти. Ошондуктан мен бүгүнкү видеомдо пахлава деп эле айтып берем. Анда эмесе кеттик жасалуу эрежелери менен таанышабыз. Алгач эле бизге 1 штук яйца керек. Аны жакшылап перемеш кыласыздар. Дал ушул видеодо көрсөткөндөй жакшылап аралаштырып алып, 200 грамм жылуу сүт, 200 грамм жылуу суу, дагы не салдым? Баягыдан бери эле менин башымдын замканиясы бүтпөйт десеңиздер, ушинтип тормузда болуп калып атам. Андыктан мен достор текстке калтырып кетем. Эмнелерди коштум, баарын карап туруп, эч нерсесин унутпай баарын жазып коем, ошол жактан карап жасай берсеңиздер болот. Главный секреттерин айтып берейин. Бул жака 2 чоң кашык яблочный уксус кошосуздар. Камырына сахар кошпойсуздар достор. Сироптун өзүндө сахар көп болгондуктан камырына болгону бир аз эле туз кошуп аласыздар. Андан кийин достор, ал камырды жасап алгандан кийин жарым саатка тындырып коебуз. Ал убакта жаңгактын өзүнү блендер менен майдалап чыгасыздар. Бул жерде 300 грамм жаңгак бар. Бул жаңгак айылдан келген эле жаңгак, жаңгыдай греческий жок эле ушундай. Камырды канчалык жая аласыздар, ошого карап туруп, тоголотуп туруп, монтип төшөккө жаткырып коюңуздар бардыгына. Андан кийин камырды жайып баштайсыздар достор. Бул камырды жая албаган адам дагы жаят. Себеби камырга уксус кошулгандыктан өтө бат жана жука жайылат. Камырды жайганда достор, бир аз крахмал колдонуңуздар, өтө көп эмес. Крахмал колдонгондон кийин бул камырыңыздар канчалык жука жайсаңыздар дагы жыртылып, пыртылып, тытылып, мытылып кетпейт. Акзура коштойт деп анан аябай көп кошуп албагыла. Бир аз эле кошосуздар, жайылып камыр жукарып баштаганда башка кошпоңуздар крахмал. Жая бересиздер, жука болуп, дал ушул мен көрсөткөндөй жукалыкта болгондо жасай бересиздер. Кааласаңыздар майдарак кылып жасаңыздар. Мен чоң өзүмдөй кылып пахлава жасап алган экенмин. Оозумду болушунча деп ачып жеп атып, жаактарым ооруп калды. Жанагы пахлаваны даярдап алгандан кийин майда кылып кесип алыңыздар, өзүңүздөргө ыңгайлуу кылыпчы. Андан кийин сливочный масло, беловодский майбы, каяктын майы, айтор, сары май эмес, ошондой сливочный майдан эритип туруп бетине сүйкөп коесуздар, жумуртка сүйкөбөйсүздөр. Андан кийин 170 градуста духовкага салсаңыздар 40 мүнөттө даяр болот. Ушунчалык кызарганда чыгарып аласыздар дагы, ага чейин сиропту даярдайбыз. Жарым литр суу, жарым килограмм сахар, жарым лимон, 20 мүнөт кайнатып алабыз дагы. Биздин даяр болгон пахлава үстүнө куюп чыгасыздар. Жетпеген жерине кашык менен жеткирип коюңуздар. Андан кийин достор, бул пахлава муздаш керек. Жанагы биз куйган сироп жетиш керек, сиңиш керек ичине. Ошондуктан ушундай тыгызыраак идишиңиздер болсо, ошого мынтип тизесиздер дагы, муздаткычка коюп коюңуздар. Андан кийин каалагандай кылып кооздоп туруп, ысык чай менен деп оозуңуздарды ачып жей бериңиздер. Биздин пахлава даяр. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Акзура ашканасы ар дайым акысыз рецепттер менен бөлүшөт. Жакшы туруңуздар, кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.